приложение көчүрүп алып, лицевой счетты жазасыз мына жерге. Жазыңды мен айтайын сизге. Нурланбек Абдуллаев биринчи жолу электр энергиясына байланыштуу болгон тиркемени кол телефонуна орнотту. Мындан ары ай сайын канча электр энергиясын коротконун, ага канча төлөш керектиги боюнча кабардар болуп турат. Буга чейин кагаз түрүндөгү эсеп түмүрчөктөн гана билип турган. Бул тиркеме ыңгайлуу экен да, удобный экен. Мында төлөмгө анан счетуңду полный немеңди карап турат экенсиң. Жаңылыктар деген немеси да бар экен, өтө жаңылыктар чыгып турат экен. Свет качан өчөт, графиктер полный чыгып, ошол өтө ыңгайлуу экен да, бизге удобный экен. Чем РСКга барып төлөгөндөн көрө карточкадан төлөп койгон оңой экен. Мына ушул приложение. Май айынан баштап Баткен электр тармактар ишканасынын тескөөчүлөрү ар бир абоненттерине тиркемени орнотуп беришүүдө. Муну менен кызматкерлердин да убаракерчилиги азаят. Болгону электр эсептегичинин көрсөткүчүн гана жазып алышат. Андан ары төлөмүн ар бир үйгө алып барып отурбай эле тиркеме аркылуу жөнөтүшөт. Мурунку айларда биз ар бир абонентке биринчи күнү келип, показанияны жазып алып, экинчи күнү келип, барып, экинчи күнү реске барып, эсептеп чыгарып, кайра алып келип, кээ бирки абоненттер үйдө жок болуп калат. Счет извещенияларын таразага коюп кетип, ушундай эки жолу келет элек. Азыр мой свет приложениясында ар бир абонентке мой свет тиркемесин көчүрүп берип атам. Тескөөчүлөрдүн айтымында көпчүлүк учурда үй ээси жок болуп калат. Анын айынан төлөм кечигип, ар кандай ыңгайсыздыктар жаралып келген. Тиркеменин жардамында абоненттер убагында кабардар болуп, буга чейинкидей кечигип кеткендиги үчүн айып пул да төлөбөй калышат. Текшерүүчү келип, жазып кетип, анан кайра экинчи күнү келип, биз үйдө болбой калып ошондой болчу да. Азыр эми бардыгын биз ушу телефондон эле билип алат экенбиз да, жакшы экен. Төлөмүбүз дайыма өзүбүз колубузда телефондо көрүп турат экенбиз. Канча расход болду, канча чыгым болду, канча төлөдүк, канча төлөбөдүк, баары көрүнүп турат экен. Баткен шаарында көптөгөн мекеме ишканаларда эки башка областтардан келип иштеген ишкерлерибиз бар, жарандарыбыз бар. Алар бартерлерде турушат, жана көп учурда башка аймактарда болуп калып эсеп баракчаларын алууда аларга жетпей калган учурлар болгон, катталган. Азыр бул мой свет приложениясы боюнча алар кайсыл жерде болбосун ошол өзүнүн эсеп баракчасына көзөмөлдөө менен акчасын которгонго оңайчылыктар жаралат. Алдыда Баткен электр тармактар ишканасы облустагы 100 миңден ашуун керектөөчүлөргө акылдуу эсептегичтерди орнотууну мерчемдеп турушат. Ишке ашып калса жаңыдан келишим түзүлүп, тиркемени пайдалануу зарылчылыгы жаралат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.